Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар салык декларациясын 1-апрелге чейин толтурушу керек. Бул маалымат жеке ишкерлер менчигинде кыймылдуу транспорту жана кыймылсыз мүлкү барларга да тиешелүү. Юридикалык тараптан жеке ишкерлердин тарабынан салык төлөөнү айырма деле көп деле эмес. Отчеттун түрлөрү деле бирдей. Айырма болгону жеке ишкерлердин бир аз талабы отчет жактан бир аз өзгөрүүлүктөрү бар, өзгөчөлүгү бар. Эми ал 90% бирдей эле тапшырылат. Юридикалык тараптагы жеке ишкерлердин отчеттор бирдей эле тапшырат. Жеке ишкерлер электрондук формада гана тапшырууга милдеттүү, жеке жактарга болсо тандоо берилет. Кааласа электрондук же кагаз түрүндө тапшырса болот. Бирок бардык салык төлөөчүлөр өзү жашаган жер боюнча салык кызматына барып, жеке кабинет бөлүмүнө катталып, сыр сөз алышы керек. Салык төлөөдө атайын жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Салык декларациясын толтурууда жерлердеги кызматкерлер формасын чыгарып берип, толтурууга көмөктөшөт. 1-апрелге чейин мөөнөтү калды. Госслужбадагы мамлекеттик кызматтарда иштегендердин декларациясын тапшыруу бир жума убакыт калды. Ошонун ичинде тапшырыш керек. Биринчиден аларга эмгек акысы ошол жактан маалымат берилет. Канча подоходный налог, соцфонд канча төлөндү, ошол тууралуу маалыматтар керек. Андан кийин бала чакаларынын данылары, аялын эгер үйлөнгөн болсо аялынын эмгек акысы, данылары керек. Ошолор киргизилет. Консультация берсе, ошолор боюнча бүт баарын көрсөтүп, күндөргө анан жеке ишкерлер тапшырса болот. Алардыкы дагы мөөнөтү 1-майга чейин убактысы бар. Тапшыра беришсе болот азыр. Физический лицолор келип жатат, эмгек акысын, зарплатасын алып келишип, тапшырып кетип атышат. Бардыгына ушул консультация беребиз. Алардын кандай толтурушу декларация ар бир формасы бар өздөрүнүн. Госслужбаныкы 155 форма менен, физический лицолордуку 100 форма менен толтурулат, жеке ишкерлердики 102 форма менен толтурулат. Өз ыктыяры менен бирдиктүү салык декларациясын толтурган жарандар арбын. Жергиликтүү тургундар салык отчетун берүүдө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын белгилешти. 4-5 жылдан бери эле декларация тапшырып эме кылам. Келем ушул жерге баары жакшы кабыл алып эле ишимди бүтүрүп кетем. Баары түшүнүктүү эле, анан ушу рахмат ушуларга дагы. Ал жака бул жака жүгүртпөй эле өздөрү бүтүрүп, ишини убактысында эле бүтүрүп берип атат. Негизи 2 жыл болду тапшырып атканыма. Кезек күтүү жок, жеңил, көрүп турганыңыздардай эле жакшы тапшырдык. Тоскоолдуктар болгон жок, баары жакшы. Рахмат, ушу жакшы иштеп атышат сотрудниктер. Салыкты өз убагында төлөбөгөн жактар айып пул төлөйт. Маселен, юридикалык жактарга 5000 сом, жеке жактарга 1000 сом айып салынат. Айрым учурда сотко өтүп, ар кандай чектөөлөр коюлуп калышы да ыктымал. Бурулай Уламбек кызы, Абдумухаммед Базаров, Ош Перим жаңылыктары.